Здравствуйте, Николай Алексеевич. Вы извините, я не встал. Да, вы не вставайте. Поздравляем вас. Согуштун ардагери Аламүдүн районунун Каражыгач айылынын тургуну Николай Прокофьев жашы жете электе эле өзүнүн каалоосу менен фронтко аттанган. Ал 9 жашында эле апасынан айрылып, бир туугандары менен жетим өскөн. Күнүнөн талоон аркылуу берилүүчү нанды эртеңинен эле жеп коюп, күндүз чириген картошка менен азыктанышкан. Бала кезиндеги өткөргөн кыйын кездерди, согушта башынан өткөн окуяларды ардагер терең үшкүрүү менен эскерет. Родился я в 1923. Мен 1924 жылы 21 декабрда төрөлгөм. Апам каза болгондон кийин атам 3 тууганымды балдар үйүнө тапшырууга аргасыз болгон. Калган 4 тууган эптеп күн кечирип жүрдүк. Апабыз жок, аябай эле кыйын болду. Көп өтпөй атабызды да аскерге алып кетишти. Андан соң калган 3 тууганымды да өкмөт балдар үйүнө алып кетишти. Жай мезгилинде күн жылууда жакшы болчу. Кышында болсо жалгыз аркимдикинде суранып жашап жүрдүм. Заводдун жанында өскөн картошканын чириген калдыктарын казып жеген да күндөр болду. То там попроще, то там попроще. Николай Алексеевич 16-17 жашында кесиптик лицейде таш менен иштөө адистигин окуп баштаган. Ал Ульянов авиация заводун курганга салым кошкон. 1941 жылы согуш башталганда өзүнүн жашына 19 ай коштуруп документ жасатып фронтко аттанган. Призвали город Саратов. 120-й учебный. Саратов шаарына аскердик даярдыктан өткөн соң капитан Ратановдун карамагына түштүм. 1942 жылы ноябрда бизди поезд менен Сталинград шаарына алып келишти. Менин боюм кичинекей жана жетим болгонум үчүнбү Ратанов мени өз баласындай көрчү. Акыл насааттарын айтып, кеп кеңешин берип турчу. Сталинграддын ичиндеги жана тегерегиндеги калып калган немистерди кармоого жана жок кылууга жиберишти. Бир күнү жакынкы айылда 10 чакты фашисттер жашынып жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшүп, жоокерлердин арасынан мени кошуп 20 баланы тандап алышып, кармап келүүгө жиберишти. Көрсө немистер сарайдын жанындагы жер төлөөгө жашынып алышыптыр. Аларды кармоого барганыбызда кыш айлары болчу. Тегерегинде бир дайыз жок, ичинде бир жан барбы белгисиз. Жер төлөөнүн оозун ачып, ичине 3 F1 гранатасын ыргыттык. Жарылгандан кийин ичин текшерүүгө ким даап кире алат деген суроо пайда болду. Арасынан мен кирүүгө бел байладым. Тепкич менен түшүп баратканда так жанымда немистер ыргыткан граната жарылды. Анын кесепетинен сол капталыман оор жаракат алып, ошону менен мени ооруканага алып кетишти. И упал туда вниз. Меня вытащили и привезли в госпиталь. Согуш таласынан оор жаракат алып, айыккандан кийин Украинадагы кылмышкерлер менен күрөшүүгө жиберилген. 1950 жылы аскерден кайтып, Казакстандагы үрөн талаларында иштеген. Кийин Кыргызстанга келип, Каражыгач айылында отурукташып калган. Андагы көптөгөн имараттардын курулушуна салымы чоң. Биздин айылыбызда бир ардагер жашайт. Казыркы маалда 96 жашта болгондон кийин ушул ардагер өз казыркы маалда өзү ден соолугу жакшы болуп атат, чын болуп атат. Биз болсо ар бир жылда өзгөчө ушул күнгө даярданып, майрамдын эмесин белектерин берип атабыз. Бу жылы 10 000 сом берип атабыз, социальный пакет, продуктовый набор, андан тышкары көмүрлөрдөн беребиз, отундардан жардам берип турабыз. Фашисттик армия менен күрөшүүдө жанын аябай, келечек муундун жаркын жашоосу үчүн күрөшкөн ардагер учурда балдарынын, небере жана чөбөрөлөрүнүн кадырлуу чоң атасы. Балдары майрамда өзгөчө жеңиш күнүндө куттуктоону унутушпайт. Поздравляю, дед любимый, с этим Днем Победы. Преклоняюсь пред тобой и желаю веры. Я скажу тебе спасибо за тот мир прекрасный, где свобода, дом родной, солнце светит ясно. Будь здоров, любимый мой, ты боец ведь славный. В доме нашем патриарх самый-самый главный. Получили помощь недавно. Жакында эле өкмөттөн берилген 75 000 сом жардамды алдык. Мындан тышкары ай сайын пенсиясы өз убагында берилип турат. Жылда май айында куттуктап келгендер көп. Баарына чоң рахмат. Приятно, конечно, что не забывают.
Райондук аскер комиссариаты ар бир ардагерди көзөмөлгө алып, ден соолугуна кам көрүп, азык-түлүктөн жардам берип турушат. Жылына акчалай жардам берип турабыз, продуктыдан жардам берип турабыз. Анан биз еще жардам беребиз, буга үйгө келип, парикмахерский чач кырккан жагынан да жардам берип турабыз. Колдон келген баардык жакшы жардамдарды берип турабыз. Военкомат жагынан жардам берип турабыз. Өзү 4 жылдык билимге ээ болсо да, Үйрөн Себүү комитетинин биринчи секретары, профсоюздар комитетинин секретары кызматтарында эмгектенген ардагер жаштарга алдыга максат коюп, ага жетүү үчүн талыкпай аракеттенүү керектигин насаат кылды. Если человек захочет, он все сделает. Поэтому вот так нужно приложить все свои усилия, чтобы делать только добро. Көптөгөн медаль жана ордендердин ээси Николай Прокофьевдин өмүр жолу ар бирибизге мисал. Учурдагы жаркын жашоо үчүн бул өңдө ар бир согуш ардагеринин эрдиги чоң. Мындан улам алардын көзү тирүүсүндө ызаттап, сыйлап, курман болгондорду эскерүү милдетибиз. Эту фотографию держал, а если на нее так вот... Мээрим Догдурбекова, Мелис Артыков, Жумабай Исманалиев, СТВ.